Аллахты сүйгөнүңдүн белгиси, аны көп эстеп, зикир кылганың. Себеби сен эмнени сүйсөң, аны көп эстейсиң. Демек жан дүйнөңдү байыт, билбегениңди үйрөн, билгениңди башкалар менен бөлүш. Араптада Марал радиосунда Абы уулу Давытбек ажы менен Ислам жана коом программасы. Ассаламу алейкум, урматтуу Марал радиосунун угармандары жана көрөрмандары. Сиздер менен Ислам жана коом программасы кайрадан эфирде. Бүгүн сиздер менен баарлаша турган темабыз Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы муфтият тууралуу болмокчу. Мен алып баруучу Давытбек Абы уулу. Буюрса, бүгүнкү көтөрүлгөн темабызда бизге толук жакшы бир маалымат берүү үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Бүгүнкү студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары Абибилла ажы Кадырбердиев келип отурат. Ассаламу алейкум. Абибилла ажыке, кош келипсиз. Биздин чакыруубузга жооп берип келгениңиз сизден Аллах ыраазы болсун. Буюрса, жакшы бир маек курабыз деген жакшы ниетте тилектебиз. Эң башында эле Абибилла ажы ошол Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалык муфтият деген бул өзү эмне, кандай структура, ошол тууралуу бир сөздү баштап берсеңиз. Рахмат, алгач мекендештерибизге Алланын салам болсун, саламдаша кетели. Бизди мына ушундай жакшы бир долбоорго чакырып, коомчулукка бир жакшы маалыматтарды тартуулап, ушундай бир жаңы долбоор менен чыкканыңыздарга сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы деп бул элдин тилинде муфтият деп айтылып келет. Ушул Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Кыргыз Республикасынын бүт аймактарында Ханафи мазхабы жана Матурди акыйдасынын багытында иш алып барган. Ошондой эле ислам динин тутунган диний уюмдардын, диний окуу жайлардын, ар кандай диний объекттердин бириктирген диний уюм өзү, анан ошолорду багыттоочу бир борбордук башкаруу органы болуп саналат да. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы өзүнүн ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын конституциясын, Кыргыз Республикасынын жарандык кодексин, Кыргыз Республикасынын дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамын жана башка мыйзамдарды, мыйзамдык актыларды жана өзүнүн уставын жетекчиликке алып, өз ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген таризде ислам эрежелерине ылайык жүргүзөт. Кыскасы, демек, муфтият деген Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы дегенде баардык коомчулукта мына ушул түшүнүк болуш керек. Тактап айтканда, ислам динин тутунган баардык жарандарыбыздын ошол диний бир муктаждыктарын канааттандыруучу бирден бир диний уюм болуп эсептелет экен да демек муфтиятыбыз. Диний уюмдардын башында турган борбордук орган. Азыр өзүңүз айтып өткөндөй эле демек Кыргызстан боюнча иш алып барат экенсиздер да. Анда болот болсо ошол Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгынын мындай жергиликтүү структураларына чейинки бир маселелерине токтоло кетсеңиз. Муфтият анан казият деп кетесиздер, ошол боюнча бир айтып берсеңиз. Ооба, жогоруда айтканда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы муфтият бул ошол Кыргызстан боюнча диний уюмдардын башында турган башкаруучу орган болгондон кийин анын өзүнүн түзүмү, структурасы болуусу табигый. Муфтиятты биз ошол башка аппарат органы деп айтабыз. Ал жерде Азирети муфтий, Азирети муфтийдин орун басарлары, аппарат башчысы жана бир канча бөлүмдөрдөн туруп, тактап айта турган болсок 10 бөлүм бар. Мисалы, чарбалык иштер боюнча өзүнчө, курулуш иштер боюнча бөлүм бар. Кадр катчылык боюнча бөлүм бар. Андан кийин фатва жана дин адабияттарды көзөмөлдөөчү өзүнчө бөлүм бар. Халал индустриясы боюнча иш алып баруучу өзүнчө бөлүм бар. Юридика бөлүмү бар. Бухгалтериябыз бар жерде кассир менен кошо. Андан кийин үгүт насаат жана жаштар, аялдар менен, түрдүү агымдар менен иштөө боюнча өзүнчө бөлүм бар. Ошону менен катар бизде жанагындай маалымат бөлүмү да бар. Аердер ошол жигиттерибиз эмгектенет. Андан сырткары ажы, умра жана чет элдик байланыштар боюнча өзүнчө бөлүм бар. Ошону менен биргеликте диний окуу жайлар боюнча иш алып баратырган бөлүмдөр болуп, бизде жалпысынан 10 бөлүм иштеп, борбордук аппаратыбызда бүгүнкү күндө Азирети муфтий баш болуп, жалпы 38 штаттык эме менен иш алып баратабыз. Андан сырткары аймактарда биздин өзүбүздүн өкүлчүлүктөрүбүз бар. Облустар жана облустук деңгээлдеги шаарлар деп Бишкек, Ош шаардык жана 7 облустук болуп туруп, жалпы 9
казиятыбыз бар. 9 казиятыбызда ар биринде 5тен штат болуп туруп, 3 чоң облус болгон. Бул жерде Ош, Жалал Абад жана Чүй облустар болуп туруп, буларда бир аз көбүрөөк дагы бирден штат кошулуп берип, жалпы 48 штаттык менен биздин облустук казияттарыбыз чалып барат. Андан сырткары райондук жана райондук деңгээлдеги шаардык хатибияттар деп коет. 55 хатибият камтылган бизде, райондук жана шаардык болуп туруп. Бул жерде ошол райондук хатибияттын баш имам хатиптери, андан сырткары ошол алардын жардамчылары болуп туруп, демек бизде 55 хатибият иштеп атат. Ар бир районда. Аны менен кошо жалпы өлкө боюнча бизде 3000ден ашуун 4000ге чукул, тагыраак айтсак 3677 мечит элге кызмат кылып атат. Бул мечиттердин ар биринде бирден имамы, бирден азанчысы болуп туруп, эң эле кем дегенде 3тен 4тен кызматкерлери бар. Ошону менен биргеликте жалпы өлкө боюнча 149 диний окуу жайыбыз бар. Анын ичинен бирөө университет, 11 институтубуз бар. Анан 127 медресе болуп туруп, 10 окуу борбору түзүп, жалпысы 149 медресебиз, диний окуу жайларыбыз элге кызмат кылып атат. Негизинен биздин ошол муфтияттын структурасы мына ушундай түзүлгөн. Азыр ушул ар бир областтык, райондук, айыл деңгээлинде чейинки тиги структураны айттыңыз да, ошолордун бардыгы Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын мындай түздөн түз бир структура катарында. Башкача айтканда сиздердин көзөмөлдөөңүз алдында, өз алдынча бир иштеше албайт алар, Жок. Бардык ошондой казылар муфтийнин буйругу менен кызматка дайындалып кызматтан алынат. Ал эми казияттын кызматкерлери, ошондой эле райондук баш имам хатиптерди ошол казылар муфтий менен макалдашуу аркылуу жана тиешелүү мамлекеттик органдарга билдирүү, маалымат берүү аркылуу дайындайт. Андан кийин ошол казылардан жума окулуучу мечиттердин имам хатиптерин буйрук менен дайындайт. Ал эми жөнөкөй мечиттердин жана намазканалардын имамдарын болсо райондук баш имам хатиптер дайындайт. Булардын бардыгынын уставы Азирети муфтийдин бекитүүсү менен болот дагы, бирдиктүү устав менен иш алып барышат. Диний окуу жайлардын жетекчилерин да муфтийдин буйругунун негизинде бекитилет. Андан сырткары диний окуу жайлардын бүт бардыгынын программасын муфтият тарабынан бекитип берилет. Бирдиктүү программа менен иштешет. Жакшы экен. Абилла ажыке, бир аз тарыхка көз жүгүртөлү деген сунушту айтмакчымын. Башкача айтканда ушул биздин Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын түзүлүү тарыхына бир аз токтолуп кетсеңиз. Мамлекетибиз өз алдынча эгемендүү болгонго чейин Орто Азия жана Казакстан мусулмандар дин башкармалыгы деген түзүм болгон. Анын борбору Ташкент шаарында турган. Биз жана бизге окшогон ошол кошуна мамлекеттер ошол муфтияттын карамагында болуп туруп казият деп аталган. Ал учурда муфтият жок болчу. Ал учурда муфтият болгон эмес. Ошентип казият деп аталган. Биздин ошол Кыргызстандагы ошол диний жаатта иш алып баруучу уюм деле казият деп аталгандан анын башында турган адам казы деп аталган. Анан бул биз мындай бир изилденген маалыматтарга караганда биринчи казият Кыргызстанда 1943 жылы түптөлгөн деп айтылат. Мында бир катар белдүү устаздар, алымдар менен ушул казылык кызматты аркалап элге мындай бир кызмат көрсөтүп келген деп айтылат. Ошолордон айта кете турган болсок, биринчи ошол Шакир Кожо уулу Алимхан Төрө деген киши казы болгон дейт. Андан кийин атай кетсек, Жээнбек уулу Мусулманкул ажы, Назырбек уулу Максыт ажы, Абдуллажан Максым Абдуллахунов, Парпиев Максыталы ажы, Орунбаев Темирбай ажы, Камалов Садыкжан кары жана Абдурахманов Кимсанбай ажы деп. Ушул кишилер казылык. Союздун учурунда бизде казылык милдеттерди аткарган. Аны менен кошо эле Шабдан уулу Кемел, анан Калык Назар уулу Шапаат ажы деген кишилер дагы ошол казылардай диндин жолосом казият муфтияттын түптөрүсүнө өз салымын кошуп кеткен деп бул кишилердин аты да аталып келет. Калык Назар уулу Шапаат ажы деген киши бул азыркы учурдагы Өзбекстандын муфтии Нуриддин ажы Халык Назаровдун чоң атасы болот экен. Ошол киши өзү түбү кыргызстандык болуп, айтымына караганда ат башында төрөлгөн экен, ошол жактан жүрүп кызмат кылган дейт. Жана кыргызда жакшы сөз бар эмеспи, сөзүн каралжа. Аккан арыктан сугат болуп, могу бүгүнкү күндө небереси исламга кызмат кылып атыптыр да. Ооба.
Эми андан кийин баарыбызга маалым 1991 жылы Советтер Союзу ыдырап, мурдагы ошол өлкөлөрдүн көпчүлүгү, республикалардын көпчүлүгү эгемендүүлүктү алды. Алардын катарында биз да эгемендүүлүктү алганбыз. Анан ошентип 1991 жылы биринчи жолу Кыргызстан мусулмандарынын курултайы өткөрүлүп, анда ошол учурда казы болуп иштеп турган Раматылык Кимсанбай Ажы Абдырахманов, бул кишини баарыбыз тааныйбыз. Ошол киши биринчи муфтий болуп дайындалган ал киши. Кимсанбай Ажы Абдырахмановду эскергенде эле ар бир мусулмандын зээнине билесиз, муфтият деген түшүнүк келет. Демек, бул кишинин муфтиятты түптөөсүндө мындай бир эмгеги чоң бааласак болот. Азыркы ошол Москва жана Гоголь көчөлөрүнүн кесилишиндеги шаардын Борбордук мечитинин салынуусу, ошол жердеги Ислам университетинин түптөлүүсү, ошол имараттын колго киретилүүсү жана өлкөбүздөгү жокко эсе болгон мечиттердин курулушунун башталуусу жана башка түрдүү ошол диний жайттагы чыйырдын башталышы ушул кишиден башталат десек болот. Бул кишини биз көп жакшылык менен тилге алабыз, көзөтүп кетти аркасынан дуа кылабыз. Мына бир жакшы саамалыкты, бир жакшы жаңылыкты коомчулукка менен бөлүшүп кетким турат. Азыр ишке ашканы калды. Ошол Москва Гоголь көчөсүндөгү шаардык Борбордук мечитти ошол Азирети муфтийдин өзүнүн демилгеси менен ошо Кимсанбай Ажы Абдырахмановдун атына коюлган атат. Буюрса ошол мечит Кимсанбай Ажы атындагы мечит болуп калат дагы. Иншалла бул киши ошол мечиттин салышына себепчи болгондой эле ал кишинин кабырына сооптор барып турсун деп тилектешпиз. Андан кийин билесиздер, бир топ муфтийлер кызмат кылды. Атай кетсек, ошол эле Абдусаттар Ажы Мажитов деп, бул киши дагы ошол Кыргызстанга көптөгөн мондолордун устазы болот. Андан кийин ал киши 4 жылдай, 3,5 жылдан көбүрөөк эмгектенип, өз ыктыяры менен уламалардын кеңешинде тапшырып кеткенден кийин кайра Кимсанбай Ажы өзү дагы 2 жыл жетектеген. Андан кийин Мураталы Ажы, андан кийин Чубак Ажы, Раматылык Рахматулла Ажы, Максат Ажы болуптур. Азыр мына бүгүнкү күндө Замир Кары экебиз ошол муфтиятты жетектеп үзүлүү эмгектенип келе жатат. Кыскача тарыхы ушундай. Кудайым эмне ошол муфтияттын ишине ийгилик берсин. Кыяматка чейин түбөлүктүү мусулмандардын кызматын мындай бир жеткиликтүү кылып туруусун насип кылган болсун дейбиз. Сиздин айтууңуз боюнча, демек Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы биз өлкөбүз эгемендүүлүк алган күндөн баштап эле, ошол жылдан баштап эле. Ошол жылдан баштап эле өздөрүнүн иш аракеттерин бүгүнкү күндө жана айтып бергендей, тиги республикалык, областтык, райондук, айылдык деңгээлге чейинки структураларын түзүлүп, бүгүнкү күндө жакшынакай бир иштерди алып бараткандыгы, демек бул аябай бизде кубандыруучу деп айтабыз албетте. Ар бир муфтийнин өзүнүн ат көтөрүүчү кызматтары бар. Ар бир муфтий өзүнүн ордунда реформаларды жасады, алдыга жылуулар болду. Туура ошол Кимсанбай Ажынын баштап муфтият түттөгөн доору менен азыркы доорду салыштырып болбойт, бирок ошол доордогу кишинин кызматтары өтө баалуу десек болот. Улам жыл өткөн сайын эл өнүгүп атат, коом өнүгүп атат, санариптешкен заман болуп атат. Ошентип отуруп биздин ошол муфтият деле аллага жылып келатат буюрса. Аллага шүгүрлөр болсун дейли. Көңүлүңүздү бир суроого бургум келип атат. Башка мусулмандар жашаган өлкөлөрдө деле ушундай бир өздөрүнүн диний башкармалыктары бар болуш керек сөзсүз түрдө. Ошол башка өлкөлөрдүн ошол ислам динине тиешелүү болгон диний башкармалыктары менен кандай иш алып барып атасыздар? Ушул тууралуу да бир кеп кыла кетсеңиз. Туура, ошол эгемендүүлүктү колго алгандан кийин биз өз алдынча мамлекет болуп, дин башкармалыкта түптөлүп иш алып баргандай эле биздин кошуна мамлекеттер Өзбекстан, Казакстан, Тажикстанда деле мына ушундай муфтияттар калыптанып иш алып барып атат. Аны менен катар биздин дин башкармалык чет өлкө, айрыкча кошуна мамлекеттер менен кызматташууда тыгыз алакадабыз буюрса. Эл аралык бир канча конференцияларды өткөргөнбүз. Атай кете турган болсок, 2015 жылы экстремизм, такфиризмдин коомго келтирген коркунуч аттуу биринчи эл аралык симпозиумду биздин муфтият Кыргызстанда өткөргөнбүз. Андан кийин 2016 жылы эле Улуу Алым Имам Саракси аталышындагы экинчи илимий практикалык конференциясы болгон. Андан кийин 2018 жылы Руханий жибек жолу улуу гуманисттик салттар жана азыркы учурдун чакырыктары аттуу 3-чү эл аралык диний илимий конференция болсо, 2021 жылы Ислам тынчтыктын тиреги аттуу эл аралык илимий практикалык конференциялар өткөн.
Биз өткөргөн иш-чаралар мында биз ошол кошуна мамлекеттен дин башкармалыгы, аны менен кошо Россия Федерациясынын дин башкармалыгы, ошондой эле Туркия, Азербайжан, Египет, Чеченстан, Татарстан сыяктуу өлкөлөрдүн дин башкарлары менен байланышып, а кишилер да ошол биздин мына ушул эл аралык конференцияларга катышып, тиешелүү докладдарын окуп, коомчулукка ошондой ислам баалуулуктарын жайылтуу боюнча жусамалардын жанагындай өзүнүн ошол учурга ылайык эмелери менен бизге иш алып барган. Аны менен катар биз деле биз сыяктуу эле башка ошол кошуна өлкөлөрдүн дин башкармалыктары жана башкалар өткөргөн ушундай мына ушундай эл аралык жыйындарга такай катышып келебиз. Байкаган болсоңуз мына бул Өзбекстан, Казакстан, Орто Азия боюнча бир 5-6 жылдан бери Рамазандын башталуусу, Рамазандын аяктоосу боюнча биримдикке келгенбиз. Ага чейин баарыбызга белгилүү айтты белгилөөдө бир күнгө алдага же бир күнгө аркага болуп элдин эмеси жүргөн, анан биз чогулуп бул демилге биз тараптан чыккан. Биз тараптан чыгып ошол динибиз бир болгондор, мазгабыбыз да бир, анан салтыбыз деле бири-бирибизге окшош, кантип ушул түрдүү чогулуп калалы деп ушул жактан кадан баштап меморандум түзүп, бул маселеге кошуп дагы башка маселелерде, мисалы үчүн балдарды окутуу, же болбосо жанагындай талаш маселелер бар, фатва маселесинде, талак маселесинде жана башкаларда бирдиктүү фатвалар бололу деген меморандум түзүп, бул жааттар иш алып баратабыз. Бул жакшы жемишин берди. Бул иш деле уланып келип атат. Дагы эле ошол меморандумдарды жаңылоо зарылчылыктар келип атат. Дагы бир кошумча маселелер, же болбосо ошол Орто Азия мусулмандар дин башкармаларында өзүнчө бир фатва жумуш тобу түзсөк деген демилгелер болуп атат азыр. Бул да биз сунуштап атабыз. Буюрса мына ушундай мына ушул сыяктуу иштер менен биз кошуна өлкөлөрдүн муфтияттары менен иш алып барып атабыз. Мындан нары дагы байланышыбыз үзүлбөйт. Былтыр болсо керек эле соц желелерден да көрүп калдык, үй болуп калдык. Азиретти муфтийибиз баш болуп өзүнүн ошол кызматкерлери менен биргеликте Өзбекстан өлкөсүнө бир аябай жакшы бир мындай зыярат кылганыңыздар болду эле. Ошол жерге 1-3 киши эмес, мен көргөндө бир канча жоон топ делегация барган. Аябай сонун бир жолугушууларды бир көрсөттүңүздөр эле. Ооба, Азиретти муфтий аны менен кошо дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Абдушкур Ажинарматов баш болгон жоон топ делегация Өзбекстанга атайын иш сапары менен барып келген. Эми биз Мекке, Мединаны зыярат кылгандай эле моюнга алышыбыз керек. Өзбекстанда мына ушундай зыярат кыла турган тарыхый жайлары көп. Ооба. Атай кетсек ошол имам Мухаринин, имам Матуридинин, Ханафи мазхабынын борбордук Азияда жайылып калыптануусуна негиз болгон ошол имам Мухарилердин да устазы делинген Абу Хафс аль-Кабир сыяктуу балким жүздөгөн, миңдеген Казыхан, жанагындай Убайдуллах ибн Масуд сыяктуу атаса санай турган болсок колубуздун бармагы жетпей турган чоң-чоң аалымдардын кабырлары бар. Накшбанди хазреттери, Бахаудин Накшбандийлик бар. Эң эле башкысы Кусам ибн Аббас деген бир сахабийдин кабыры бар. Кыскасы мына ушундай аны менен кошо тарыхый жанагындай эмерип коет ансамбльдер, баягы курулуш ансамбльдер бар. Кыскасы зыярат кыла турган жерлер көп. Аякка барган адам кадимкидей руханий бир дем алып келет, күч алып келет. Ошол улуу алымдар тирүүсүндө зыярат кылган кандай болсо, алардын кабырын зыярат кылганда эле ошондой жанагындай мааниге ээ болгондуктан Азиретти муфтий өзү баштап сапар уюштуруп берди. Бизде эмне биздин Кыргызстанда деле Кудай Таалам ыролоп берген табиятыбыз бар. Биздин табиятыбызга деле суктанышып, алардан деле келишип, кыдырып, биздин деле мына Өзүгөндөгү имам Саракси, Чүйдөгү Бурана жана башка тарыхый жайларды зыярат кылып кеткен топтор болду кошуналардан. Эл аралык Куран жарыштарында күбө болуп калып атабыз, Ооба, ошолордун дини башкармалыгынан белгилүү алымдары Кыргызстанга келип атайын ошондой Куран жарыш жана башка конференцияларды уюштурганда анда бир маданий иш-чара болот да, ошондо кыдыртып, мындай бир урчундуу олуттуу жерлерибизди көрсөткөндө биз деле мактангыдай бир жерлерди көрсөтүп калганбыз. Алар деле ыраазылыгын билдирип. Бул иш-аракеттер эле мен ойлоймун, ошол жалпы мусулмандардын ортосунда биримдигин тымагын бекемдөдө чоң бир негиздер болуп эсептелет да чындыгында. Анан дагы бир оюма бирдемке келди. Ушул сиздердин ошондой жерлерге бар зыяраттарыңыздарды жалпы коомчулук
көрүп, таанышып, коомчулукта да ошондой бир биз да барсак, ошондой бир зыяраттар кылсак деген кызыгуулар да болот экен. Акыркучуларда мен көп эле мындай элдерден угуп калдым. Жеке болсун, үй бүлөлүк болсун, же болбосо бир дос жоролор болсун. Ушундай кошуна өлкөлөрүбүзгө бир мурда бир саякат иретинде барган болсо, азыр атайын ошондой бир диний баалуулуктар бар экен деп зыярат деп коебуз го биз, саякаттан дагы башка бир тил менен. Ошондой жакшы иштерди аткарып атканы дагы буюрса бул сиздердин ошол кошуна өлкөлөр менен болгон мамилеңиздердин бекемдигинин бир эмне дейбиз, бир мөмөсү десек де болот экен да. Аллах ыраазы болсун дейбиз. Маегибизди бир диний бир материалдарга бургум келип атат, Абил ажы. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда чындыгында ислам динине таанып болгон диний материалдар аябай эле көбөйүп атат. Бир жагынан аябай мындай бир сүйүнүчтүү нерселер кыргыз тилинде сонун китептерибиз чыгып атат. Керек болсо фик маселелеринде болсун, кээ бир фикый китептерди кыргыз тилинде которуп атышат, хадистер которулуп атат. Ошону менен бирге эле социалдык желелерде байма-бай диний берүүлөр, уктуруулар болуп атат да. Ушуларды сиздер муфтият тарабынан кандайдыр бир көзөмөлдөө милдети алынабы, же болбосо бир багыт берүү гана функцияңыздар барбы ушундай бир иш-чараларда? Жакшы суроо болду. Бизде жанагы дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзамдын негизинде биздин өлкөбүздө, мамлекетибизде дин тутуу эркиндиги өтө жакшы абалда десек болот. Мунун жакшы жактары, плюс жактары өтө көп. Бирок аны менен катар кээ бир мүчүрүштүктөр да жок эмес десек болот. Айта кетсек, жана сиз суроо бергендей диний айдабаттардын басылуусу боюнча муфтияттын уруксатын алгандар да бар, албагандар да бар. Өз алдынча басып чыгарып бергендер да бар. Анан өз алдынча эмес келип бизге кайрылгандары бул жакшы. Себеби бизде атайын бөлүм бар. Диний айдабаттар боюнча бөлүм бар атайын. Ада сыккан адистер отурат. Фих жаатында, акыйда жаатында болсун, бардык жаатында адистешкен мыкты жигиттерибиз бар. Алар ошол дыкат китепти ар бир сүйлөм, ар бир сөзүнө чейин текшерип, эң негизгиси Ханафи мазхабы жана Матуриди акыйдасына каршы келбеген жагын тактап, анан өзүбүздүн салттуу исламга мындай бир карама каршы келбей турган таризде оңдоп түзөөлөр болуп, анан расмий уруксатын берет, мөөрүн басып, числосун коюп берет, анан ошентип Кыргызстан мусулмандар дин башкарманын уруксаты менен басылдырып чыккан китептердин саны көпчүлүктү түзсө деле тилекке каршы кээ бир адабияттар биздин уруксатсыз деле, биздин көзөмөлсүз деле басылып атат. Анын сыңарына сиз айткандай соц желеде бүгүн көрүнгөндүн баары эле сабак айтып калды. Көрүнгөндүн баары эле динге чакырып калды. Эл деген эл экен, элдин алар баарын эле чыккан эле ого берет экен. Чындап айта турган болсок, биз эч бирин көзөмөлдөбөйбүз. Көзөмөлдөгө кандайдыр бир окуубуз деле жок окшойт. Анан бул соц тармакка чыгуу, ютубка жана башка желелерге видеолорду, сүрөттөрдү мындай бир орноштуруу ар кандай адамдын эле колунан келип атпайбы азыр? Колунан келип аткандан кийин биз 100% көзөмөлдөй албайт экенбиз. Бирок одоно шариятты бузуу же одоно мазхабты бурмалоо, одоно акыйдага каршы боло турган болсо, биз сөзсүз чыгып жооп беребиз. Муфтияттын атынан чыгып, муну ушундай чакырык болду, ушундай нерсе болду, бул туура эмес, биздин салттуу эмеге туура келбейт, ага азгырылбагыла деген сөзсүз билдирүү жасайбыз. Билдирүү жасайт десе бардыгына жасай бербейбиз. Азыр билгенинден эле билбегенинден эле чыгып атат, муфтиятка таш атып атат, динге таш атып атат, башкага таш атып атат. Эми аларга тең эле отура берсең, башка жумушуң калып кетет. Өтө орчундуу болуп, коомчулуктун ортосуна бир жаракат сала турган бир олуттуу бир кооптуу нерсе болсо, биз сөзсүз ага маани бербей койбойбуз. Маани берип, ошого тиешелүү жообубузду беребиз. Айтарым ошол болуп аткан ошол соц желелердеги бардык нерсени контролдой албайбыз. Коомчулук ушуну туура түшүнүш керек. Бирөө чыгып бир нерсени туура эмес айтып койсо деле аны муфтияттан көрбөш керек. Айтарым, расмий аалымдарды гана угушсун. Көпчүлүгү баласынын намазкөй болуусун, диндар болуусун каалайт дагы, анан баласына ээн эркин телефонун берип койсо, ал ютубка кирип каалаган нерсесин угатат, чет өлкөлүк. Айрыкча мына шаарда өскөн балдар орус тилдүү болот экен да, көбүрөөк ошол орус тилдүү эмелерди угат экен. Анан орус тилдүү көбүрөөк мына вахабизм, салафи багытындагы илимдүүлөр көбүрөөк ошол орус тилде
жанагы өзүнүн немесин үгүтүн жүргүзөт, ошондон абайлаш керек. Айтарым ошол биздин расмий белгилүү эле алымдарыбыз бар, саналуу алымдарыбыз бар десектер болот Кыргызстанда. Ошолордун гана сабактарын, ошолордун гана насааттарын угуп, ошол багытта кеткен жакшы да. Аны да уга берсе, муну да уга берсе, мазхаб көп, мазхаб карманбагандар бар. Атайын динге кутум жасап, атайын бир динди жамынып алып, бир нерсени тескери жакка бурмалагандар бар. Анан жөнөкөй калк муну айырмалай албайт. Ошондуктан бүгүн соц тармактар мындай бир таптакыр аралашып кетти. Агын карадан карасын, актан туурасын туура эместен ажырата алуу өтө кыйынга туруп калды. Аны илимдүүлөр гана аныктайт. Ошондуктан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлү катары жалпы мусулмандарга ошол жерден кайрылып кетебиз. Ошол соц тармактарда көрүнгөн эле таанып тааныбаган адамдардын насааттарын уга бербеңиздер. Биздин белгилүү алымдар бар, ошолордун сабактарын, насааттарын угуңуздар. Дагы да анчалык билимди тереңдеткиңиз келсе, биздин түзүмдө, биздин көзөмөлдө иштеп аткан диний окуу жайлар, медреселер бар. Аерге барып жашыңыз чектелбейт. Туура мектеп эмесин бүтүргөн болуш керек, 9-классты бүтүргөн, андан ары жашы 70-те болобу, 80-де болобу, ал жагы жогору жагы чектелбейт. Барып биздин диний окуу жайлардан билим алсаңыздар болот. Ошондо жанагы чыгып аткан диний китептер, гезит журналдарды деле аны башкы бетинде сөз түрдө муфтияттын уруксаты бар же жок экендигине бир көңүл буруп койсо, карап койгон өтө жакшы болот. Демек муфтияттын уруксаты бар китептерди биз эч чочулабастан пайдаланып окуй берсек болот маселеси. Ага кепилдик беребиз биз. Бирок муфтияттын уруксаты жок китептердин баары эле туура эмес деп айта албайбыз да. Туура эмес деп айта албайбыз, бирок коомчулук аны ажырата албайт да, көпчүлүгү. Ошондуктан биз айтабыз, ошол муфтияттын уруксаты басылгандыгы сиз айткандай биринчи бетинен коюлат. Анын мөөрү басылган жана башкалары муфтийдин колу бар. Ошондон ана бул китеп ишеничтүү деп окусаңыз болот. Анда биз коомчулукка биз дагы бир жолу ошону кайталап айтып коелу. Эгерде колуңузга бир диний китеп тийген болсо же өзүңүз кызыгып бир диний китеп окуй турган болсоңуз, ал кайсы тилде болсун, орус тилинде, кыргыз тилинде болсун, сөзсүз түрдө биринчи бетине бир көңүл буруп койсоңуз, биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын бир уруксат бир номери болгон болсо, демек ал китептер буюрса биздин мазхабыбызга, акыйдабызга ылайык келген китептер, андан пайдалансак болот деген бир маселе келет экен. Муфтият мурдалары бир гезиттерди чыгарат эле, анча-мынча бир журналдарды чыгарышат эле. Анан жана өзүңүз айттыңыз, муфтият азыр өнүгүп өсүп келатат, технология заман тигил болбойт деп атпайбы? Бүгүнкү күндө дагы ошондой бир муфтият тарабынан чыгарылган бир китептер же болбосо гезит журналдар барбы? Эгерде жок боло турган болсо, эмне себептен чыкпай атат же башка бир өзүңүздөрдүн берүүлөрүңүздөр барбы? 2012 жылга чейин имам маданияты деген аталышта гезит чыгып турган экен. Андан кийин 2014 жылдан 2018 жылга чейин муфтият деген журнал чыгып турду жылына бир жолу. Эми азыркы күнгө келгенде баягы сөзүмдү башында айтканда санатташкан заман болду дагы. Биз көбүрөөк телеканалдар менен, радио берүүлөр менен кызматташып калдык. Мунун дагы гезит журналдар чыкпай калышынын бир себептери бар. Аны баарыбызга эле маалым. Биринчиден ошо каражат маселеси болсо, экинчиден бүгүн коомчулуктун көпчүлүгү гезит журнал окубай, балким интернетте отуруп калды. Туура айтасыз. Андыктан биз ошол коом менен кошо агыш үчүн, коом каякта карап аткан болсо, ошол жактан биз агартуу иштерин жүргүзүш үчүн көбүрөөк бүгүнкү ошо социалдык жерлерде бардык YouTube-та, Facebook-та, Одноклассник болсун, Instagram болсун, түрдүү тармактардын бардыгында баракчаларыбыз бар. Муфтият баракчалары бар. Мына сиздер сыяктуу телеканалдар менен кызматташабыз. Ошондой график менен берүүлөрүбүз бар. Кыргыз радиосу, КТРК менен, ЛТР менен, ата турсак аябай көп аймактарда областтык телеканалдар менен казияттарда, хатибаттар бардыгы байма-бай мына ушундай элге чыгып агартуу иштерин жасап турат. Биз ушул жагына басым жасап атабыз буюрса. Коомчулукта кээде жана өзүңүз айткандай, эми силер чыкпасыңар анан кийин биз тиги соц желилерде же болбосо телебөрүүлөрдө бар нерсени угабыз да деген анча-мынча сөздөрдү угуп калабыз да. Булар демек көптө бир маалыматы жок же болбосо кандай дейбиз, эгерде сиз чындап эле диниңизге таанып калган маселелерди угуп көргүңүз келе турган болсо, анда азыр Абибул Ажикебиз айткандай, соц желилердин бардык баракчаларында муфтияттын өзүнүн баракчалары бар экен. Ошондон кеңири байма-бай буюрса пайдалансаңыздар болот экен. Муну дагы бир басым жасап айта кетсек. Кийинки суроону ушундай берсем, Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгынын ишмердүүлүгү Кудайга шүгүр, эми шүгүр келтирели да, бирок дагы да жакшыртуу үчүн кандай бир колдоолорго муктажсыздар?
Аябай жакшы, мындай көңүлдөгү суроо болду десек болот. Билесиздер, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ошол Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын эмесинде отурган бир диний уюм гана. Мен ойлоймун, муфтияттын статусун бир мыйзам менен көтөрүп алсак жакшы болмок. Тагыраак айтканда, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгын өлкө боюнча жалпы ислам динине таанык болгон уюмдардын үстүнөн көзөмөлдөөчү бир орган кылып берсе, жанагындай уруксатсыз китепчелер басылбайт эле, уруксатсыз жанагындай бир нерселер болбойт беле. Азыр мисалы үчүн кээ бир диний уюмдар бар, муфтиятка тең ата десек да болот да. Өкмөттүн юридикалык жагынан караганда муфтиятка тең ата болот. Алар деле кадимкидей диний уюм катарында. Диний уюм катарында. Ошон башка диндерди кошпойлу мейли. Кээ бир мамлекеттерде, мисалы үчүн Түркия мамлекетин алып карасак, айда Диянет деп коет. Ошол Диянет ошол өлкөдөгү кайсыл гана дин болбосун баардыгы анын түзүмүнө кирет экен. Бизде ошол ислам дининдеги уюмдардын баардыгын башын бириктирсе, балким биримдик болот эле. Себебин айта турган болсок, ошол диний уюмдардын, мамлекеттик катары диний уюмдардын жакшысы бар. Таяктын эки жагы болгон дегендей, жакшы эмеси да болуп атат. Бул жанагы элдин диний ишеними, диний түшүнүгү түрдүүчө болгондугу бул өтө кооп жаратат. Жанагындай диний көз караштардын кагылышуусу жакшылык нерсе эмес да. Негизги максат ушундай эмеде ошол биримдик болсо, ар бир уюм ошол өзүнүн багытында, мисалы үчүн бирөө ушу телевидение, радио боюнча багыт боюнча иш алып баратат, бирөө кайрымдуулук боюнча, бирөө агартуу боюнча, бирөө жанагындай вакыфтарды жүргүзүп, ошондой бир эме болуп берсе мыйзам менен, биз ошондо дагы да мүмкүнчүлүгү артмак дейбиз. Андан сырткары муфтияттын каржы маселелеринде да бир таташтыктар бар. Бизде эч кандай бир чет элдик уюмдар каржылабайт, же болбосо мамлекет каржылабайт. Каржы жагынан дагы биз ошондой бир не десек, биз чектелүү гана мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Муну дагы ишке ашырып вакыф деген уюм түзүп, муну да вакыф деген бул эми шарият термини болот дагы. Көп светик мамлекеттер муну биле бербейт. Мына ушуну дагы бир министрликке байлап берип, түзүп берип, мыйзамдаштырып берсе, бул жагында көп пландарыбыз бар, ишке ашырып кетсек, финансы жактан жардамдар болот эле аябай. Ичинде садака, фитир, зекет маселелери бар, жана кайрымдуулук жасайм дегендер бар. Ошолордун баардыгын вакыфка коюп, вакыфтын артыкчылыктарын элге айтып, мына ушундай жааттарда иш алып барышка дагы бир өбөлгө бир мүмкүнчүлүк жаратып бермек. Демек, бизде ошол муфтияттын дагы да ишин алгадырыш үчүн бир эмебиз, эмне дейбиз, мисалы каалообуз дейбизби, тилегибиз дейбиз, самообуз дейбиз, ушундай болсо, экинчиден ошол коомдун дагы колдоосун албетте. Биз эмебиз, коомду колдоп эме кылып турсун. Кээ бир диний уюмдар бар, алар деле өзүнчө диний уюм болгону менен Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгын жанагында урматтап, сыйлап, ар бир эмеде кызматташып, ар дайым аларды алдыга коюп келген уюмдар бар. Буларды да ыраазычылык билдирип кетсек болот. Ошондой таризде бар бир биримдик керек экен. Элге ошол Ханафи мазхаб Матурidi акыйдасынын багытында иш алып барыш үчүн ошо бир биримдик уюм керек болуп атат. Тактап айтканда бул бир бийликти колго алуу эмес, бул биримдик ынтымакты бекемдөөчү. Андан кийин баардыгы бир бирдиктүү иш алып баруу үчүн биз Кыргызстанда ошол Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгынын өзүнүн бир белгилүү бир орду болсо, статусу бир аз дагы жакшы болмок деген эме кылып берсе, дагы да жакшы болмок. Мен ойлойм, муну баардыгы эле колдосо керек, мындай бир кызганыч же хасат болбосо керек. Себеби Кыргызстан баардыгыбыздыкы, дин баардыгыбыздыкы. Бул муфтият мына ушуга чейин бир канчалаган казылар иштеп кетти, канчалаган муфтийлер иштеп кетсе, эч кимдин менчиги эмес. Ооба, туура айтасыз. Учурда иштеп аткан муфтий деле бир күн келип бирөөгө тапшырып кетет. Демек, бул баарыбыздыкы. Баарыбыздыкы болгондон кийин баардыгыбыз бирге, бир ниет менен ошол өлкөбүздүн биримдигин, мусулмандардын биримдигин чыңдаш үчүн менет жашашыбыз керек дейм да. Буюрса, жакшы үмүт тилек кылып тура береличи. Бирок тиешелүү органдар дейбизби, тиешелүү тармактар буюрса ушул багытта бир көзгө алып койгон болсо өтө жакшы болот. Жана вакыф тууралуу сөз кылдыңыз да. Мен да ошону сурайын деп аткан болчумун. Бүгүнкү күндө
чындыгында структура менен карап көрө турган болсок аябай чоң бир структура. Анан кийин экинчи жагынан кызматкерлерди карай турган болсок аз эмес бир цифра, чындыгында аз эмес бир цифра болуп атат. Жалпы ушулардын финансы маселеси, каржы маселеси, анан кийин баары бир жана көрчүлүк деп коет экенбиз. Ошол кандай таризде чечилип атат азыр? Муфтияттын негизги каржы маселесине келе турган болсок, сөзүмдүн башында айттым. Бизди эч кайсы уюм же эч кайсы же болсо мамлекет жактан каржыланбайт. Туура мамлекет тарабынан кээ бир жардамдар берип келет. Бул такай каржылоо дегендик эмес. Керектүү учурларда мамлекет өтө жакшы көмөгүн көрсөтүп келген. Ошол моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы муну айтпай койсо болбойт. Биз айта турган болсок, коомчулукка муфтияттын каржы маселеси биздики жалаң ажылыкка келип такалат. Билесиздер, ажылыкты уюштуруу бул ошол Кыргыз Республикасынын Конституциясынын беренеси менен мына ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына берилген ажылык жана умраны уюштуруу деп. Биз ажылыкты уюштуруп келебиз, умраны болсо фирмалар уюштуруп атат. Ажылыкты уюштурууда өтө бир кандай десем бир оңой иш эмес. Бул мусулмандын 5-чи фарзы, адамдар өмүр бою чогултуп, пешенетер менен чогулткан акчаларына ылайыктуу таризде кызмат кылып бериш керек. Анан ошондо калькуляция түзүлөт, билесиздер, ар бир ажыга баруучу жаран ошол тиешелүү калькуляциялардын жыйындысы болгон сумманы төлөп, анан ажылыкка барып келет. Ошол калькуляциянын ичинде муфтияттын бюджети да камтылган. Мисалы үчүн муфтияттын өзүндө 38 кызматкер иштейт, анан эмелерде областтык казиаттарда 48, анан бир 55 хатип, андан кийин биздин борбор текшерүү комиссиясы деп бир 3 адам иштейт. Бизде алымдар кеңеши деген бар, ал жерде бир 20дан ашык адам иштейт. Ушулардын айлык акылары жана тиешелүү мындай чыгымдары бар. Ошолордун бир жылдыгын эсептеп туруп, биз ошол калькуляцияга кошобуз. Бир пункт кылып калькуляцияга кошулат дагы. Ал ошол ажылыкты уюштуруп бергендигинин кызмат акысы деп көрсөтүлөт. Анан ар бир ажы ошол менен договор түзүлөт, келишим түзүлөт. Ар бир ажы ошол келишимди окуп чыгып, анан кол коюп берет. Кол коюп бергенден кийин ошол анан тиешелүү ошол жалпы калькуляциянын жыйынында ошол бизге көрсөтүлгөн пункт боюнча биздин бюджет ошо менен камсыздалат. Башка эч бир киреше булагыбыз жок. Туура садака фитер деген чогулат, бирок аны элден алып кайра элге беребиз. Ал биздин бюджетке тиешеси жок. Ал себеби шарият боюнча жакырлардын акысы. Эми ошол дин башкармалыктын ошол бюджеттин каржы тарабын күчтөндүрүү үчүн мен сөзүмдүн башында айтып кеттим го, муфтияттын статусун көтөрүү менен биргеликте вакыфты уюштуруш керек деп. Ошол вакыф уюшуп калса, балким дагы да мүмкүнчүлүктөр артат беле. Ошол ажылык деле карап отурган менен болбой калат экен. Билесиздер, мына пандемия себебинен 2-3 жыл ажылык болбой калды эле. Муфтияттын минуска кирип кеттик, канча минуска кирип кеттик. Ошондуктан мына ушул жактарын караш керек экен. Анан кийин ажылыкка барган кишилерди алар мажбурлап да ала албайбыз да. Бул кайрымдуулук да. Алардын кайрымдуулугу ошол келишимде көрсөтүлөт, кадимкиде көрсөтүлөт. Анан разымын деп анан эч канча сумманы түзбөйт да. Ар бир адамга бөлүп ийгенде аз да эле этет да, анан макул болуп беришет. Себеби ошол ажылыкты уюштуруу деле оңойго турбайт. Көп күчүрмөндүктү талап кылат, жоопкерчиликти талап кылат. Ошонун кызмат акысына деп алабыз да, анан аны өзүбүздүн бюджетте колдонобуз. Биздин негизги каржылык жагыбыз азыр ушул ажылыктан болуп турат. Жанагындай көмөкчү чарба же вакыф маселелери боюнча биз алдыга жылышыбыз керек. 2014-жылдары экен ошол вакыф боюнча бир маселе көтөрүлгөн болчу, Абилла ажыка. Андан кийин бир өзүнчө бир уставтар бир түзүлгөнгө аракет кылып, анан кийин кандайдыр кайра токтоп калгандай болгон болчу да. Азыр кайра ошол вакыфты жандандыруу боюнча бир иш аракеттериңиздер болуп атабы? Ооба, Раматылык Чубак ажынын муфтийлик доорунда бир вакыф түзүлүп, бирок жанагындай юстициядан катталып же болбосо ошо юридический жакта бир кемчиликтер болуп, анын иши мындай бир алдыга жылбай калып токтоп калган экен дагы. Анан бирок ошол түзүлүшкө түзүлүп алып, кандайдыр бир налогтордун себебинен ал карызга учурап калып, сот аркылуу башка болуп, анан жоюлушка туура келип ушундай иштер болгон. Мен өзүм учурунда бир 2-3 жыл алымдардын кеңешин жетектеп калдым. Ошол учурда ушул вакыф маселесин көтөрүп чыгып, бүт уставтарын, эмелерин атайын ошонун эсебинен Түркияга барып алардын
вакыф жагы аябай өнүккөн, ошолордун тарыхы менен таанышып, кандай иш кылган, кандай неме кылса болот деп бүт баарын таанышып, тажрыйба алып келгенбиз. Андан сырткары башка араб өлкөлөрүнө да барганбыз. Ошентип бир эмелерди жасаганбыз. Даяр биздин проект болуп турат. Эми бул деле убакыт талап кылат экен. Жанагы айткандай, аны мыйзам менен бекитпесек, баары бир эме болот экен. Же болбосо аны муфтияттан сырткары кылыбызбы, муфтияттын астында кылганыбыз жакшыбы, аны ким жетектейт, өзүнчө бир дагы маселе экен. Иш кылып бул боюнча иштелип атат. Даяр деп калсак да болот. Даяр бир эмеге жетип калды. Эми кээ бир кемчиликтер болбой койбойт. Ал кемчиликтер толукталып отуруп, жакын күндөн муну биздин ошол дин комиссиясы деле, ошол президенттик администрациядан бизди карай турган бөлүмдөр бар. Ушулар деле колдоого алышып, ишке ашырган атабыз. Бул ишке ашып калса, биздин муфтияттын каржы дагы да бир Аллага жол кылат эле буюрса. Жакшы ниет ошондо жанагы жөнөкөй мечиттердин имамдары, ошондой дини окуучулардын окутуучуларын деле мындай бир эмгек акысы менен каржылап калсак, алардын жанагындай социалдык эмелерин чечип калсак жакшы болот. Ошондо Аллага жол болот эле. Ооба. Буюрса жакшы аракеттер боло берсин деп ниет эле кылалы да. Бүгүнкү күндө бир айдай убакыт болду окшойт. Буну биз жаңылыктардан эле угуп атабыз, соц тармактарынан да угуп атабыз. Жалпы Кыргыз Республикасынын аймактарында мечиттерди жана медресенин имараттарын текшерүү болуп, атайын комиссия түзүлүпчү. Анан кийин кайсы бир мечиттер, кайсы бир диний окуу жайлар убактылуу ишмердүүлүгү токтолгону тууралуу дагы байма-бай айтылып атат. Керек болсо кече 2 күн мурда эле жогорку кеңеште дагы депутаттар бул маселени көтөрүп чыкты да. Муфтият буга эмне деп атат, ошону бир айта кетсеңиз. Ооба. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атайын тапшырмасы менен бүт ведомстволор аралык деп коет. Берге ошол архитектура, госрегистр, санэпидстанция, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, улуттук коопсуздук комитетинен, дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынан, саламаттык сактоо министрлигинен, ички иштер министрлигинен, ошондой эле бизден да кошулуп туруп, ошондой бир комиссия түзүлүп, буга чейин Ош облусу жана Ош шаары, андан кийин Жалал Абад облусу жана Баткен облусу боюнча кыдыроолор болуп. Кечирет, комиссияда муфтияттын да өкүлдөрү бар. Муфтияттын да өкүлдөрү бар. Бирок көпчүлүгү ошол муфтияттын мекемелерин текшергендиктен гана муфтияттын өкүлдөрү бар. Бирок текшерүүдө жүргөндө негизинен курулуш объектилеринин документтери каралды. Алардын жанагындай сабактардын жүрүүсү эмес, дини ишмердүүлүгү эмес, балким алардын ошол курулуш жаатындагы абалдары текшерилди. Билесиз, 30 жыл эгемендүүлүктү алгандан бери азыр айтып кеттим, биздин ушул күнгө келип 3677 мечитибиз бар. 150ге жакын диний окуу жайыбыз бар дагы. Мындай бир копол кылып, орой кылып айта турган болсом, эгер дин өкүлдөрү капал болсо, 30 жыл жакшы эле эркеледик. Чындап алганда, кээ бир мечиттерибизде документтин дысы жок. Эчтеке жок. Ана мечитти баштаганда эле анан берге болбойт десе эле, сен ыйык нерсеге тоскоолдук кылып атасың, берге деген мечит түшөт, эмне бир кумаргана түшмөктөн эле, анан бир-эки аксакал кыйкырса эле куруп качып кетет экен. Архитектор деле башка деле анан мечиттин курулушуна каршы чыксаң бир нерсе болосун деген түшүнүк бар ал байкуштарда, ушинтип отуруп, кээ бир учурларда ушундай кемчиликтер да жок эмес. Билесиздер, кээ бир мечиттер күйүп кетип атат, кээ бир мечиттердин экинчи кабаты түшүп кетип атат. Бул коомдук жай болгондугу үчүн албетте мунун коопсуздуктары, бардык эмелери, өрткө каршы жана башка тазалыктары эме болуш керек экен, эске алыныш керек экен. Анан ошондуктан ушундай зарылдык келип чыкты. Мындан ошол министрлер кабинетинин өкмөт тарабынан ушундай неме түзүлгөндүгүнө мындай бир эл аны тескери кабыл албаш керек. Балким алар бизге жакшылыкты каалап атат. Тартиптештирип берелик, документтештирип берелик. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Силер айерге келип ибадат кыласыңар, кооптуу болбош керек деген эле жакшы максаты да. Анан жаап салыптыр дегенде эч кимисини биротоло жаап салган жок да. Бардыгы убактылуу, ошол тиешелүү кемчиликтерин көзгө сайып көрсөтүп, мөөнөт берип, ушунча мөөнөттө ушуну жойсоң, кайра ибадатканаңды ачып ала бересиң. Ушундай шарт менен эч бирин
мен кайталап кетейин, биротоло жапкан жок. Кээ бир жанагындай мамлекетке тиш кайрагандар, динге тиш кайрагандар, мына туура эмес диний агымдарда катталган бизде Хизбут Тахрир жана башка дегендер бар. Булардын чырагына май тамак алып эле чыга калып эле 30 жылда мындай нерсе болгон эмес, мечит жабылып атат, мечит жабылгандардын өлүгүңөр талаада калсын, ит жеп кетсин, жаназаңар окулбасын. Бул кандай нерсе бул? Туура эмес да. Алар мына ошол ведомстволук жүргөн комиссиянын өкүлдөрү мен мусулман эмеспи, мусулмандын балдары. Алардын деле ата энеси өздөрү намаз окуп жүргөн балдар бардыгы эле чырактай балдар. Эмне үчүн аларды каргайт да? Алар жакшылык каалап келип аткан болсо, убактылуу эме кылып аткан болсо, талап болот экен да. Талап болгондон кийин, мыйзам болгондон кийин ошондой болот экен. Демек, ошол нерсе мисалы үчүн алдын ала айтылып атат бизге. Текшерүү жүрөт, даярдангыла, кемчилигиңерди оңдогула. Биз кайра какшап, өкүлдөргө өзүбүз барып, орун басарлар, тиешелүү бөлүмдөр барып, кыдырып жүрүп, айтып текшерүү болот. Нервиңди оңдо, документиңди туура деп эскертүүлөр берилип атты. Пайдасы болуп, көп жерлерибиз оңдолуп калды. Маани бербей жүргөн имамдар, маани бербей жүргөн ошол мударистер ошолорун оңдошту. Жанагындай текшерүүгө келгенде жабылуудан кутулуп калгандары да болду. Ушуну кылып койсок болот экен деп. Арзыбаган нерсе менен айып коюлуп аткандары бар, жана башкалар бар. Ошондуктан биз муну туура эмес түшүнбөшүбүз керек. Анан кээ бирөөлөр айтат, кээ бир мектептерге барсаң же ооруканаларга жана башка объекттерге барсаң деле ушундай кемчиликтер бар. Аларга эмне айтпайсың да мечитке айтасыңар дейт да. Мен муну дин өкүлдөрүнө айтып кетмекчимин, мусулмандарга. Алардын кемчиликте болгондугу бизде ошол кемчиликти кайталай беришибиз деген эмес да. Туура айтасыз. Бирөө күнөө жасап атса, тиги жасап атат го, мен да жасай берем деген болбойт да. Кудай сактасын, тиги арак ичип атат, мен эмнеге арак ичкем тососун дегендей сөз. Алар мыйзамды бузуп атабы, башка объекттер бузбай атабы, ал биздин ишибиз эмес. Биз бузбайлы. Биз мусулмандар башкага үлгү бололу. Кече мисалы үчүн пандемия болгондо биз алымдар кеңешинде байма-бай фатвалар чыгарып турдук. Мисалы үчүн аралыкты сактап намаз окуу боюнча, кээ бир учурларда жума намазды токтотуп койдук мечитке тыйып. Анан бираз баягы пандемиянын күчү кайтканда жума намазга уруксат берип аралыкты сактар десек, анан чылдыңдап ачты. Мечитке келип аралыкты сактап окуйсуңдар, мечиттен чыгып, маршруткага чыгып пробка болуп кетип атасың. Бул эмне болду? Эми маршруткада пробка болуп атат деп биз мечитке да пробка жаратып бербейбиз да. Биз мыйзамды, санитардык нормаларды сактай берели, мечиттин короосу башка маселе ал. Биз мечиттин короосунун ичине жооп беребиз да. Андыктан биз мусулмандар ар бир нерседе үлгү болушубуз керек. Мамлекеттин мыйзамынын сакталуусунда башкаларга үлгү болушубуз керек да. Туура айтасыз. Ошондуктан бул текшерүүлөр биздин гана пайдабызга болуп атат. Дагы кайталап айтам, эч бир диний объект ошол 3 областта болгон болсо, биротоло жабылган жок. Туура кээ бир кызыл линияга түшүп калган мечиттер бар экен. Курулушу, Ал дегени элдин акысына чыгып кеттиң. Жолго чыккан жаман да. Шариатта биз өзүбүз михрабта туруп имамдар элге маселе кылабыз. Жол бул элдин акысы. Жолго 1 сантиметр, 1 метр болсо заборыңды чыгарба. Ал канча адамдардын немесин ошондой эле сөз да. Жолго кызыл линияга чыгарып мечит салып алган. Эми ойлоп көрсүн, бардыгы жооп берсин эми. Эми анын дагы жолун кылып берели деп жатат өкмөттүк кызматкерлер. Анын дагы жолун кылып берели. Керек болсо ошону жылдыралыбы же башка кылалыбы, кое турула, мыйзам бузуу болуп атат. Деп ошондо убактылуу жаап турса, ага да чыргылабыз да. Мындай нерсе жакшы эмес. Азыр жакшы сөз айттыңыз. Мен ошону сурайын деп аткан болчумун да. Бүгүнкү күндө ошол убактылуу ишмердүү токтолуп калган мечиттерди же болбосо дин окуу жайларыбыздын документтерин тактоодо кайрадан эле тиешелүү ведомстволор өздөрү жардамдашууга да даяр болуп атат. Ошол мисалы үчүн кээ бир диний объекттин архитектуралык жактан кемчилиги бар. Госакты жок. Word деп койгондо өзүнүн тиешелемелери жок да. Ошону каттоодон өтпөй турат. Анан ошол эле жыйындарда тапшырмалар берилип атат. Министрлер кабинеттен мына мечиттин кемчилиги архитектура тараптан экен. Сен көзүңдү ачып ушуга жардам бер деп тапшырма берип атат. Бул биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Биз өзүбүз жалдырап барышыбыз керек. Документтерди бүтүрүп алабыз. Өзүбүз жалдырап барышыбыз керек болчу, бирок өкмөт бизге алардын баарын алып келип берип, мына ишиңерди бүтүргүлө деп атат. Бүтүрүп алганыбыз жакшы да. Мен бул эми мисалы үчүн биз шүгүрчүлүк кыла тургандай. Биздин калкыбыз 7 миллион калк болсо, 4000 жакын мечитибиз бар экен, 100дөн ашык медресебиз бар экен. Кошуна мамлекеттерди карап көрөлү. Өзбекстандын 32 миллион калкына, 36 миллион калкына 2000ден ашык эле мечити бар экен. Салыштырмалуу өтө аз да. Андыктан биз ошол эми сандан сапатка өтө турган доор келди. Сандан сапатка да өтүшүбүз керек. Ал мечиттердин ошол санэпидстанциянын талаптарына жооп бере турган таризде ошого тазалыгына көңүл бөлүшүбүз керек. Сөзсүз мечит медреселер дааратканасыз болбойт. Дааратканада өтө тазалык гигиенага маани беришибиз керек биз.
мынашындай жактарына иштей турган мезгилдер келди. Ал үчүн бизге өкмөт кайра шарт түзүп берди да, биз муну канемет билип, өзүбүздүн пайдабызга эме кылышыбыз керек. Анан чыгып эле каргап сүйлөй бергендер, ал эмне дейт, бир нерседен билип билбей эле бирөөнү каргай берген жакшы эмес. Пайгамбардын хадиси бар. Эгер бирөөнү каргасаң, ал ошо сен каргаган адам чындап каргышка тактыктуу болсо, ошо каргыш өзүңө кайтат деп. Кудай сактасын. Ошондуктан Кудай сактасын, сабырдуулук менен ошол текшерүүлөрдө муфтият кабарсыз эмес. Муфтият кабардар, комиссиянын ичинде бар муфтият өкүлдөрү, райондук баш имам катиптерибиз, казылар кошо жүрүп атат. Тиешелүү тапшырмаларын бергенде имамдарыбыз чуркап, ошол кемчиликтерди жоюп, ошол эле жабылган мечиттер кайрадан ачылып ишмедүүлүгүн жүргүзүшүп атат. Мына ушундай нерселер болуп атат. Андыктан коомчулукка айтабыз, муну бир каршы түшүнбөңүздөр. Кечеги жогорку кеңештин депутаттарына дагы арызданып ийгендер болуптур. Анан алар деле бизден сурап койсо болмок да. Эмне болуп атат? Маалымат бергилечи деп бизден сураганда, балким биз аларга маалымат бергенибизде, мынтип элди бүлүнгөнгө, дүрбөлөңгө салбайт беле, Кудай билет. Андыктан бир нерсени көрүп, билип, толук эме кылбай туруп, жанагындай бир тыянак чыгарган жакшы эмес. Мен ошону ойлоп атам да, ошол жогорку кеңештин депутаттары деле мүмкүн ушул маселелерде этияттык мамиле кылгыла деген сөздөрдү айтышты да. Мен ошону ошондой нерсе түшүндүм. Мындай бир көмөктөшөлү, эгерде бүтө турган документтер болсо тезирээк бүтүрүп берүү маселелери тууралуу бир козгошту окшойт. Алардын дагы ниеттерине жакшы дейбиз да. Убактыбыз дагы соңуна чыгып баратат. Абдулла ажеке, мен акыркы бир суроону берейин. Кайра эле ошол жакында эле жогорку кеңештин бир депутаты мусулмандардын кийинүү маселесине бир токтолду да, айрыкча кыз келиндердин кийинүү маселесине, никап маселесин көтөрүп чыгып, анан кийин кошуна өлкөлөрдү бир мисал келтирип, ошол сыяктуу бир өзүнүн сунуш пикирлерин айткандай болду да. Ушуга муфтият түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп атат да, биздин дагы ошол берүүбүздөн пайдаланып, дагы бир маалымат берип кетсеңиз ошол маселе боюнча. Бул никабы кандай болот, паранжысы эмне болот, динибизде өзү эреже кандай болот, кийинүү эрежелери, айрыкча кыз келиндердин, аялдардын маселесинде. Бул маселе деле коомчулуктун арасында бир активдүү болду окшойт. Бир топ күн кызуу темага айланып талкуулар болду. Анын ичинде ошол биздин дин башкармалыкка деле жанагындай сын пикирлер дейбизби, ташатуулар дейбизби, эмелер болду. Биринчиден, кийим кийүүдө адамдын өзүнүн эрки бар, укугу бар. Анан биз шарияттык нормаларды элге түшүндүрүп, жеткирип берүүчү органбыз. Бирок ошону аткартуучу орган эмеспиз да. Мажбурлай албайбыз бирөөнү бир нерсе кыл, бир нерсе кылба депчи. Үндөйбүз. Биз үндөйбүз, жеткиребиз. Биз ошол эмне деп коет. Үнүбүз менен гана, үгүт насаатыбыз менен гана элге жеткиребиз. Биз колубуз менен күч орган эмеспиз. Аны бир нерседен тыйып койгонго, же бир нерсеге буйруп койгонго. Бул бир. Анан коомчулукта ошол маалыматтарга, баягындай статистикалык маалыматтарга караганда 90% төгөрөгөндө мусулман эл жашайт экен биздин өлкөдө. Бардык болбосо да көпчүлүгү намаз окуп атат, анын ичинде аялдар намаз окуп атат. Анан чоошун эркектерден сактаныш керек экен деп, кээ бирөөлөр ошол хижап оросо, кээ бирөөлөр никап салынып алып атат. Алардын эми ошолордун ар биринин өзүнүн түшүнүгүнө байланыштуу, өзүнүн түшүнүгүнө, ишенимине карап туруп иш аракеттерди жасап атат. Демек, ар бир мусулман өзүнүн алган маалыматына, ишенимине жараша амал кылат да. Адам акыйда деген нерсе ошол маани берет. Акыйда ушундай бир ишенич сени башкарыш керек ал. Сенин жашооңо, кыймыл аракетиңе таасирин көрсөтүш керек да. Демек, алар ошондой маалыматтарды алып отуруп туруп, анан ошол аракетке барып атышат да. Аялдарга келе турган болсок, хижап деген сөз араб тилинде тосуу деген маани берет. Сатыр бекитүү деген маани берет. Бул аялдардын укугун чектөө эмес, ошону туура түшүнүш керек. Бул деген нерсе аялдарга аяр мамиле жасоо. Аял деген назик зат болот. Айрыкча мындай бир шахватын тыя албаган эркектердин жамандыгынан, жаман максаттарынан коргош керек муну. Дин, ислам дини, биздин шарият аялдарды коргойт. Эч качан аялдардын укугун дебелеп аны ылдый түшүрбөйт. Негизинен ушуну түшүнүш керек. Себеби эркектик нафс, сиз да эркексиз, биз да эркекпиз. Эгер бир жанагындай жарым жылаңач аялды көрсөк, эркек заты көңүлүнөн эмнелер гана өтпөйт. Бул жаратылгандагы табиятыбыз ушул экен да.
Анан кээ бир анан нафсына, шахватына ээ боло албаган адам аракет жасай баштайт. Аракет жасай баштап, анан кимдир бирөөнүн чырактай кызына зыян берет. Мындай нерселер коомчулукта болуп эле атат да. Демек, ошондой нерселер кайталанбаштыгы үчүн аялдарды ошол өзүңөрдүн жаманыңарды чочун эркектерден тосуп жүрүшүлөр деген Кудайдын буйругу бар. Бул 3 даражада болот. Эң төмөн, орто, анан эң жогору даража деп айтылат. Адна, аусат, а'ла деп айтылат араб тилинде. Ошо аврат жерлерин тосууда 3 этап бар. Этап бар. 3 даража десек болот. 3 даража бар дейли. 3 баскыч бар. Эң ылдыйы бул фарз болуп саналат. Эң ылдыйы. Бул ошол аялдын жүзү көрүнсө болот, колу көрүнсө болот, анан шыйра жанагы топугунан ылдый жагда кадамы көрүнсө болот. Калган жагы жабылыш керек. Калган жагы жабылыш керек. Жабылганда да жанагындай тар же жука болбош керек. Калыңыраак, анан кең аялдын жанагындай фигурасын билдирбей турган деңгээлде болуш керек. Бул важибун ли нафсиха, аялдын өзү үчүн важип. Алла Таала мунсуз анын намазында кабыл кылбайт. Куранда, хадисте буйрулган, аялга буйрулган өлчөм ушул. Милдет ушул. Эми ортончусу ошол никап, же болбосо паранжа деп коет. Бул афзалият. Тагыраак айтканда, Кудай тарабынан же пайгамбар тарабынан буйрулган эмес. Бул аялдын өзүнүн такыбалыгы артып бараткандан кийин таптакыр эле чоочун эркектерге көрүнбөстүк үчүн, өзүн сакташ үчүн ошол экинчи баскычка көтөрүлөт. Өздөрүнүн тандоосу. Өзүнүн тандоосу. Ал эми үчүнчүсү эң жогорку болсо, ал үйдөн чыкпай кое калуу. Таптакыр көчөгө чыкпайт. Таптакыр көчөгө чыкпайт. Биздин устаздар айтат эле, менин устазымдын бир эжеси бар эле, өмүр бою чоочун эркекти көрбөй өттү үйдөн деп. Эми мен ушул жерден айтайын, ошонтип никап сала турган, паранжа сала турган деңгээлдеги ыйманга жеткен эже карындаштарыбызга таазим кыламын. Ыйманыңыз күчтүү экен. Рахмат. Ушунчалык даражага жетипсиз. Бирок биз коомго да карашыбыз керек. Кыргыздын бир макалы бар. Коомуң бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол. Заман сага бакпаса, сен заманга бак деген сөздөр бар да. Эми ошол көрүнүшүбүз коомго чыкканда исламга пайда келтирип атабы, зыян келтирип атабы? Нашыл жагын караш керек. Нашыл жагын караш керек да. Ахафу дарарайн деген сөз бар. Ошондой жолдор келип калганда, зыяндар болуп калганда, эки жакка бассаң деле зыян да. Ошондо зыяны азыраак жагын кармаш керек дагы. Адам ошону кармап кетиш керек. Мен айтамын, ошончолук ыйманы ошончолук даражага жеткен эжелерге, карындаштарга дагы эле мен таазим билдирем. Мен айтарым, менин жеке кеңешим, ошончолук ыйманга жеткенден кийин, урматтуу эже карындаштар, анда үйдөн чыкпай эле коюңуздар. Өтө зарыл болбосо. Себеби биздин коомчулук бар, каада салт бар, менталитет бар, үрп-адат бар, башка бар, географиялык шарт, климат бар. Жанагындай кап-кара болуп чүмкөнүп жүргөндү көпчүлүк эл жактырбаган көз караш менен карайт да. Ислам, бүтүндөй ислам ушундай экен деп, бүтүндөй исламдан жийиркенип калат. Ошондой мусулман бүт туугандарыбыз кайра элдин назарын өзүнө буруп атат, назарына буруп атат. Мисалы үчүн азыр көп эркектер, айтайык, мындай жарым жалаңач жүргөн кыздарды эмес, балким ошондойлорду карап, ошонун ичинде эмне бар экен деп, кайра ошолорго назар салуу көбүрөөк да. Бул көбүрөөк коом даяр эмес алага. Коомдун катмары ошого жетиле элек. Бул бир маселе да. Жанагындай коомдун көпчүлүгүн исламдан жийиркенүү коркунучу барбы жокпу, ошо жагын карашыбыз керек. Экинчиден, ошо нерсени жамынып кылмышка барып аткан бетбактар да бар да. Жанагындай ошо чүмүкмөнгөнүп алып, ичине бомба жашырып алгандар да катталып атат экен. Наркотикалык заттарды тагынып алып, жанагындай бажы постторунан өтүп кеткендер бар экен. Ахлаксыздыктарга барып аткандар бар экен. Курал жарак алышы мүмкүн. Мындай нерселер катталып атат. Муну көрүп атабыз. Эми укук коргоо органдары ошондой нерселер катталгандан кийин, ошондой нерселердин бардыгынан эмне кылат? Чочулай берет экен. Анан балким биз, мен ушу укугум да менен чыга берем деп чыга берсек көчөгө көбөйүп, балким эмеле жоолукка киргендерге да зыяныбыз тиет. Анан бүтүндөй органдар ага жабылып, аны чечиндирип, тигинде чечиндирип, зыяны каяка көбүрөөк болуп атат, карап көрөлү.
Биз ошол коомдун ошол учурдагы абалына жараша кете беришибиз керек. Себеби ал фарз эмес болуп атпайбы? Фарз эмес, фарз мынабы намаз окуй турган деңгээлдеги болуп атат да. Ошондой ыйманды сизге Алла бергениге шүгүр кылыңыз. Биз да сизге тазим кылып атабыз. Анчалык болсо үйдөн чыкпай коюңуз. Зарыл болбосо көчөгө чыкпаңыз. Зарыл болсо деле ошол жолдошуңуз, махрамыңыз менен унаада жүрүп, биржелерге басып алыңыз. Эми ошону көбөйүп кетип аткандан кийин динди түшүнбөгөндөр, же болсо чала түшүнгөндөр мындай нерседен чочуп атат дагы. Дин ушундай бир ыплас нерсе деген тиянакка барып калып атат да. Анан айтарым, кара эмес, балким кызыл тазырлы кие бериш керек биздегилер. Эч качан шариатта кара көрсөтүлгөн эмес. Ал эми кээ бир ысык өлкөлөрдүн климатында ошондой адат болгондур. Араб өлкөлөрүндө, Пакистан өлкөлөрүндө ошол кара адам, аялдар кара кийинсе, ал катардагы эле биздин аялдардын элечек кийген, жанагы чыптама кийгендей эле көрүшөт. Аларда чочуланбайт. А бизде тескерисинче болуп атат ошол нерсе. Андыктан мен эже карындаштарыма айтам, ошо карадан көрө ак кийгиле, кызыл, көк, жашыл, башка түстөрдөгүлөрүн кийгиле. Каралар башка элдердин менталитетине жатат. Айтарым, никап маселесинде бирөөнү мен жеке өзүм тие албаймын, бир аялды. Бирок жогоруда айткан жүйөлөрдүн себебинен биз коомдошуп жетти элек, балким жалпылай алганда динге бир кедергибиз тийип калбасын. Демек бүгүнкү күндө Кыргызстандын диний башкармалык муфтият бүт өзүнүн структуралары менен ушул багытта түшүндүрүү иштерин, мечиттерде болсун, эл чогулган жерлерде болсун, байма-бай жүргүзүлүп атат демек. Натыйжада кайра эле келип туруп, коомчулугубуздун биримдик ынтымагы, дин исламыбыздын бүгүнкү күндөгү мамлекетибиздеги эркиндик бир маселеси дайым биринчи орунда туруш керек бир маселеси дагы көңүл алыш керек экен деген. Шариатта ошол никапты тагынуу же паранжа санууну важип болгон учурлар келип калат. Фитна учурлар деп айтат да. Фитна учурлары болуп, мындай бир жаманбай жүргөн аялдарга чабуулдар болуп, өлтүрүүлөр болуп, бир нерселер болуп аткан болсо, ошондой никапта жүргөндөн башкачасы көбүрөөк ага кооптуу болуп турган учурларга да анда важип кылат шарият. Бирок азыр биздин абалыбыз андай эмес да. Ошондой жүрбөй, мындай жүргөнгө эч кандай кооп болбой атабы? Демек аны таңуулабайлык да. Таңуулабайлык. Бирок ошондой дагы кайталайм, ошондой деңгээлге жеткен эже карындаштарга дагы бир жолу таазим кылабыз. Мен да сиздин сөзүңүзгө кошулуп, аларга ыйманына бекемдик тилейбиз. Бирок ошонун жанында эле жалпы Кыргызстанда жашап аткан атуулдарыбыздын өздөрүнүн ушул ислам динин тутуунуудагы бир коопсуздугуна дагы сөзсүз түрдө кайдыгер карабаштыктарын дагы бир сунуш иретинде болсо дагы айтып кетмекчибиз. Абдулла ажы, биздин убактыбыз дагы аягына чыгып калды. Буюрса, ойлоймун, ушул Кыргызстан Мусулмандар диний башкармалыгы жалпы муфтияттын ишмердүүлүгү тууралуу ушул 1 сааттын ичинде бир маалымат берүүгө аракет кылдык. Урматтуу радио угуучулар жана радио көрүүчүлөр, эгерде кимдер кайрадан дагы көрөм деп турган болсо, кайталап көрүүнү каалаган болсо, ошол Марал радиосунун YouTube каналынан жана ошондой эле Facebook баракчаларынан кайра көрсөңүздөр болот. Мен буюрса бүгүнкү ушул программабызды жыйынтыктап жатып, дагы сиздерден бир өтүнүчүм, пикириңиздерди сөзсүз түрдө айтыңыздар, жазыңыздар. Сиздердин пикириңиздерге биз дайым муктажбыз. Ошону менен бирге эле дагы кайсы темалар тууралуу сиздер менен баарласак жакшыраак болот. Ошолорду дагы сөзсүз түрдө бизге жибересиздер деген үмүт тилек менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктап, баарыңыздарга жараткандын жакшылыгын, мээримин жана берекесин каалап кетмекчимин. Аллахты сүйгөнүңдүн белгиси аны көп эстеп, зикир кылганың. Себеби сен эмнени сүйсөң, аны көп эстейсиң. Демек жан дүйнөңдү байыт, билбегениңди үйрөн, билгениңди башкалар менен бөлүш. Араптада Марал радиосунда Абы уулу Давытбек ажы менен Ислам жана коом программасы.